Өлкө башчы Садыр Жапаров бир нече чет өлкөлөрдүн сот жетекчилерин кабыл алды. Балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу уланууда. Кытай Кыргызстанга кайтарымсыз негизде 200 миллион юань грант бөлөт. Президент Садыр Жапаров бүгүн 20 сентябрда ынтымак ордодо бир нече чет өлкөнүн сот жетекчилерин кабыл алды. Мамлекет башчы Азербайжан, Армения, Беларусь, Казакстан, Молдова, Өзбекстан, Тажикстан, Туркиянын жогорку сотторунун жетекчилери же алардын орун басарлары жана Венеция комиссиясынын вице-президенти Вероника Белкова, КМШ экономикалык сотунун төрагасы Андрей Плотников, Евразия экономикалык бирлигинин сотунун төрагасы Алексей Дроновду кабыл алды. Президент сот органдарынын жетекчилери менен жолукканда Кыргызстан сот тутумунун 100 жылдык мааракеси мамлекеттин өнүгүү жолундагы тарыхый окуя экендигин белгилеп, аны менен байланыштуу бул тарыхый окуяга жогорку даражалуу коноктордун катышкандыгы үчүн ыраазычылык билдирди. Кытай Кыргызстанга 200 миллион юань өлчөмүндө грант бөлөт. Тиешелүү меморандумга 19 сентябрда Кытайдын Пекин шаарында эки өлкөнүн соода экономикалык кызматташтык боюнча Кыргыз-Кытай өкмөттөр аралык комиссиянын ишинин жыйынтыгында кол коюлду. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги кабарлады. Меморандумга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев, Кытайдын эл аралык кызматташтык жана өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Луо Чужахей кол койду. Бөлүнгөн гранттык каражат социалдык маанидеги долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Талас шаарынын ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү милициянын улук лейтенанты кармалып тергөө абагына киргизилди. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кабарлады. Тергөөчү 17 сентябрда ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматы менен биргеликте ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, анын жүрүшүндө жаранга карата кылмыш ишин козгоону токтоткондугу үчүн 40 000 сом өлчөмүндө пара талап кылган деген шек менен кармалды. Учурда бул ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоого багытталган тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Москвада балдарын мектепке киргизе албай жаткан мекендештер боюнча үн катты. Министрлик бул маселе боюнча Россиянын тиешелүү мамлекеттик органдарына кат жөнөтүп, элчилик Россия Федерациясынын президенттик администрациясы менен кеңешмелерди өткөргөн. Мындан тышкары элчилик аталган маселеге туш болгон кыргызстандыктар менен жолугуп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн WhatsApp группасын түзгөн. Россия тарап балдарды мектептерге каттоо маселесин айрым билим берүү жайларында бош орундардын жоктугу менен түшүндүрдү. Маселе Тышкы иштер министрлиги менен элчиликтин тыкыр көзөмөлүндө учурда Россия тарап менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы айтылды. Экология министрлиги Кант шаардык мэриясына айып салды. Маалыматка ылайык, экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматы тарабынан Ысык Ата районунун Гагарин айылындагы таштанды таштоочу жайда таштандыларды өрттөө фактысы боюнча атмосферага булгоочу заттарды чыгаргандыгы үчүн Кант шаарынын мэриясынын Эмгек люкс ишканасына кылмыш жаза кодексинин 230-беренеси боюнча протокол түзүлүп, 28 000 өлчөмүндө айып салуу жөнүндө токтом чыгарылды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташеев УКМКнын Өзгөн райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн курулган кызматтык турак жайды пайдаланууга тапшырды. Бул турак үйү 4 үй бүлөгө ылайыкташкан жана жашоо үчүн зарыл болгон бардык заманбап шарттар түзүлгөн. Үй тапшыруу аземине УКМКнын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы, УКМКнын ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Нарын облусунун Кочкор районундагы балыкчы Кочкор темир жолунун курулушу уланууда. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан билдиргендей, бүгүнкү күндө темир жолдун астыңкы конструкциясы жана суу өткөргүчтөрү курулуп жатат. Аны менен бирге рельс, шпалдар салынууда. Жалпысынан 35 чакырым темир жол курулган. Табигый тоскоолдуктарды жоюу жана курулушту улантуу үчүн жалпы узундугу 6 чакырымга созулган тилкелерди бургулоо жана жардыруу иштери пландаштырылган.